Шамиев Рыскел Ишенбаевич, бул киши Кыргыз күрөшүндө федерациянын президенти, бүгүн ал жөн эле федерация эмес, чындап эле кыргыз күрөшү өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Мына акыркы 5-6 ай болду. Эл аралык федерация алып келди. Көчмөндөр оюнунан 7-6 медаль алышты. Кудай кааласа 19-жылы Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Азия оюндары Кыргызстанда өтөт. ЮНЕСКОга киргизүү боюнча демилгеленди, сунушталып атат кыргыз күрөшү. Анан өзүндө айта турган сөз болсо. Кол чабылыр. Урматтуу мекендештер, ар бир кыргыз жараны, кыргыз улуту, кыргыз деп күйгөн жигиттер, адамдар, мекендештер отурабыз. Мен Кыргыз күрөш федерациясынын президенти катары Надырбек Мырза Жарышев оюн айтып кетти. Москвада Иван Ярыгиндин спорт комплекси балдар көрүшүп өткөн, маршрут өткөн. Ижарасын мен өзүм көтөрүп берем.